Кара-бура айылынын жашоочулары үчүн жакшы самалык. Тургундар өз саламаттыгына кам көрүү үчүн райондун борборундагы бейтапканага барып дарыланып келген болсо, эми айылдын ичинде жаңы ачылган ФАПтын дарыгерлери калк саламаттыгына кам көрүшөт. Бул күнү айылда жаңы мечит, медреседа пайдаланууга берилди. Аталган демилге жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабековдун тышкы инвесторлорду тартуу менен бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын каржылоосунун негизинде ишке ашырылууда. Көптөн бери эл суранган, эл күткөн ушул жаңы мечит, анын жанында ушул ФАП, баягы медпункт, үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, анан кийин ушул окуу борбору деп суранды эле. Проект ишке кирип, 5 айдын ичинде ушул борбор бүттү да. Ошол жерге жаштар келип, дин тануу маселесиндеги Куранды окуу, ислам дини эмне экениге жакшы багыт алганга жакшы шарттар түзүлдү. ФАПты көрүп атасыздар, өтө мындай бардык мебелдер менен, жабдуулар менен бүткөн ФАП болду. Кудай буйруса, мына ушул айылдагы эң көйгөй маселе ушул болчу. Мындай проект, мындай долбоорлор Талас облусунда көптөгөн айыл өкмөттөрүндө, айылдарда болуп атат. Айрыкча ушул Чыңгыз Айтматов атындагы районда көп иш долбоорлор ишке ашты да. Жаңы ачылган ФАПтын ичинде дарыгерлердин бейтаптарга сапаттуу кызмат көрсөтүүсү үчүн бардык зарыл болгон медициналык жабдыктар менен жабдылган. Дарыгерлердин айтымында айылдагы эски ФАП эбак эскилиги жетип, авариялык абалда болгондуктан бейтаптарга кызмат көрсөтүүдө бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Эми иш үчүн жакшы шарттардын түзүлүшү менен калк саламаттыгына кам көрүп, бир кыйла жеңил болорун айтып кубанып турган чагы. Мурунку эмканабыз, ФАПыбыз аябай эскилиги жетип калган, урап калган, көп жылдан берки ФАПта иштеп келгенбиз. Кардарыларды тейлөөдө аябай кабинеттери чакан болчу. Бир-эки эле кабинеттин отурчубуз. Кышкы мезгилде аябай ыңгайы жок, суук, бир комнатадан, бир палатадан, бир кабинеттен ар жерден капельница уколдорду салып, ыңгайы жок иштеген күндөр болду да. Мына азыр биз сүйүнүчүбүз, койнубузга батпай сүйүнүп турабыз. Жаңы ФАП ачылып, буйруса мына эл үчүн бардыгы кызматыбызды аябайбыз, буйруса эл үчүн иштеп беребиз. Элет жергесине зарыл болгон долбоорлорду ишке ашырууда айыл тургундары дагы четте калбай, жигердүү салымдарын кошууда. Алсак жаңы ФАП менен мечиттин курулушуна ушул эле айыл тургуну өзүнө тиешелүү жер аянтын берген. Курулуш 2022 жылы күз айында башталган. Бул демилге көтөрүлгөндөн кийин жер маселеси чечилбеген себептен биз үй бүлөбүз менен кеңешип жер масаттык. Участокты бергенбиз. Айыл элибизге ФАП, мечит, медресе салынып калсын деп, жакшы максатта пайдалансын деп. Аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү эл дагы ыраазы. Көп жылдан бери бейтаптардын дарылануусунда түшүк жараткан эски имараттардын ордуна жаңы заманбап үлгүдөгү борборлордун ачылышы чоң кубаныч дешет айыл тургундары. Бир оорулуу келсе, ошону айыктыра турган даражада медпункт салынды да. Мурдагы медпункт болсо, соодан барса ооруй турган болчу. Азыркы абалы замандын талабына жараша, Кудайга шүгүр, койкалары менен. Биз себеп өткөндө эле пандемияда көрбөдүкпү? Канчалаган мед тармактар жетпей калып, азыр аябай жакшы болуп, мына ар бир айылда бизге бул кут конду десек болот. Азыркы учурда ар бир тармак замандын агымына шайкеш келип, калк үчүн сапаттуу кызмат көрсөтүүсү зарыл. Эң ириде элет элинин саламаттыгына кам көргөн дарылоо пунктуларынын пайдаланууга берилиши өлкөнүн өнүгүшүнө болгон чоң салым. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Эркине Жумабекова, Айтматов району.